Тажы Аязова Тагдыр менен таймашкан өмүр 4-бөлүм. Эрмек таң эрте туруп Гүлниза даярдап койгон эртеңки чайын ичип жумушка кеткен. Гүлниза уюн саап келип эми эле сүтүн бышырганы жатканда сырттан апасы менен улуу эжеси кирип келишти. Аларды конок үйгө жайгаштырып эсен соолук сурашкан соң кандай шамал учурду, жай элеби, эмне болду таң атпай деди. Гүлниза алардын кандайдыр зарыл жумуш менен келгенин сезип. Бир тууган эжеси көп жылдан бери Россияда күйөөсү менен иштеп, өзүн гана ойлоп анча-мынчаны менсинбеген, кыйналган туугандарга да кыя сөзүн салбаган Төпа Россиядан келип жүргөнүнө кыйла болуп калган эле. Гүлниза апам менен эжем таң азаңдап кандай келип калды экен деп оюнан өткөрдү. Аңгыча эжеси Төпа каадаланып кашын чимирилте сөз баштады. Сен эмне кайын сиңдиң Набаттын балдарын ызылдатып алып калдың? Башың иштейби сенин? Өз агасын агалай албаган киши агасын сагалайт дегендей болбой, андай эле бала баккыч болуп баратсаң, өзүңдүн иниң Канаттын балдарын бакпайсыңбы? Апам картайганда кыйналып жатат. Эмнеси болсо да сен жаш эмессиңби? Эмнеге кыйналмак эле апам? Айтыгенк менен Сейит чоңоюп калышкан го. Бардык жумушту өздөрү кылышат. Атайын ошону айтканы келдиңизби? Биринчиден мен кимдир бирөөлөрдүн балдарын бакканга милдеттүү эмесмин. Набат дагы мага бөтөн эмес. Менин жан жарымдын жалгыз карындашы. Сиз өзүңүз деле бир кездерде балдарыңызды экөөн апама, экөөн кайненеңизге бактырып жүрбөдүңүз беле? Эми ошол кыйналган күндөрүңүз эстен чыгып, мага акыл үйрөткөнү келдиңизби деп жатканда, ар дайым ойгонгондо ыйлап ойгонгон Набаттын кенже кызы чырылдап «Апа!» деп үйдүн ичин жаңырта кыйкырып ыйлап калды. Аны Гүлниза соорото албай жатканда, Гүлнизанын өзүнүн уулу Али да кошулуп ыйлап, заматта үйдүн ичи ызы-чуу түшүп, короодогу койго бөрү тийгендей болуп жатканын көрүп эжеси Төпанын төпө чачы тик турду. Көздөрүн аңтара карап, «Ай, ушул кызыңыздын башы жок, эмне кылат десеңиз, оорубаган башына 10 таяк кылып» деп кагынып силкинди. Апасы Айша унчукпады. Себеби апалары кой оозунан чөп алмаган момун эле. Уулу Канат келинчеги менен бир кыз, бир уулун апасына калтырып, алыскы Кореяга кетип калышкан. Анча-мынча акча жөнөтүп койгону болбосо, картайган энеси менен уул кызым эмне болду экен деген ой санаасы жок. Эненин көөнү балада, баланын көөнү талада дегендей, убакыт деген билинбей өз нугунда зымырап, уул келини келип кайра кетишкенине да 4 жылдын жүзү болуптур. Уулу Сейит жетип быйыл 9-класста. Ал эми кызы Айданек 7-класста окуп, кол арага жарап калышкан. Экөө тең акыл эстүү, боорукер, эмгекчил болуп өсүүдө. Чоң энесине жардам беришип, жумуштарды да айттырбай жасашып, сабакты да жакшы окушат. Чоң энеси экөөнө тең ыраазы. Мектепте да үлгүлүү окуучулардан экенин чоң энесине мугалимдер айтып калышса, кубанып, сыймыктанып калат. Гүлниза балдарды араң сооротуп, курсактарын тойгузуп, кыздарды ойготуп, төшөк орундарын жыйнап, кайра келип олтурганча, апасы менен эжеси кобурушканча олтура беришти. Гүлниза колун бошотуп келип кайра олтурду. Менин айткан сөздөрүмө таарынба, сага күйгөндөн, боорум ооругандан айтып жатамын, деди Төпа Гүлнизага карап. Сиз мага күйүп бышпай эле коюңуз. Сиз мага чындап күйсөңүз, мектепти жаңынан бүткөнүмдө мени да Россияга ала кетиңизчи деп жалынсам да алып кетпей койгонсуз. Ооба, ал кезде менин балдарымды калтырып жаткандыгым үчүн жалгыз апама кыйын болоорун ойлоп, сени да кошо калтырып кеткенбиз. Көп узабай эле сени күйөөң Эрмек ала качып, тоюң болбодубу? Кийин төрөдүң, андан кийин экинчи кызыңды төрөдүң. Айтор сенин тагдырыңа Россия жазылбаган окшойт. Жакында эле барамын дегенде барамын деп бара албай жолуң болбой дагы калдың. Насип кылбаса кыйын экен да, капа болбо сиңдим. Айтып болбойт. Убакыт сааты келип, насип буйруп, балким Дубайгабы же Ажылыккабы барып калышың абдан мүмкүн го. Ниет кыла бер, жакшы ниет жарымырыс деген деди. Айтканыңыз келсин ылайым, сен менин бир тууган жигеримсиң. Кантип мен сени жамандыкка кыймак элем.
туура айтасыз. Бирок мен эрим менен бүлө болуп өнүп өсүп жашап жатканымдан кийин кайын журту менен дагы мамиле жасап көңүлүн алып адамгерчилик кылышым керек да, туурабы? Кыйналарымды билип ошого өзүм кайыл болуп алып калдым. Кыздарды бир туугандын көңүлүн алуу да кыйын, көңүлдү калтырыш оңой. Мен сиздин айтканыңызга кирип, эрим менен жаман жакшы айтышсам, сүттөй уюган турмушум ары бери чайпалса жакшы болобу? Ар кимдин жашоосу ар башка. Сөз менен ар нерсени айта берүү оңой, бирок агымга карай зайып бири-биринин мүнөзүнө жараша мамиле жасап жашоо керектигин мен эжем катар сиз айтышыңыз керек эле. Ооба, мен Россияга аябай баргым келгени ырас, бирок кийин ойлоп карасам, эримди наразы кылып, балдарымды ыйлатып, жолдорум ачылбасын сездим. Тобо кылып артыма кайттым. Күйөөм мени жакшы көрөт жана сыйлайт. Анан мен анын жалгыз карындашына жакшылык жасап коюудан баш тартышым керекпи? Убактылуу кыйынчылыктар өтүп кетет. Анын бир тууганы менен жашап жатканымдан кийин менин бир жасаган жакшылыгым өмүр бою эсте калат деп ойлоймун. Жакшылыкты билсе билсин, билбесе күйөөмдүн сыйырматы. Соопчулук да керек адамга, деди. Төпө Гүлниза да мындай сөздөрдү угамын деп ойлобогон эле. Кенже сиңдисинин көптү көргөн кадалуу адамдардай орундуу сүйлөгөн сөздөрүнө эмне деп жооп кайтарууга чамасы жетпей, өзүң бил деген бойдон унчукпай олтуруп калды. Набат жумуштан чыгып келип, эринбей манты жасады. Манты бышып, отту өчүрүп коюп, улам саатты карай берди. Азат эмнегедир кечигип жатты. Кызык, жумуштан чыкканына да 3 саатча болду. Мынчалык кечикпейт эле го деп тынчы кетип, сыртка да чыгып кайра кирди. Телефону болсо өчүк. Мына да бат, тирмигип саатты карап олтуруп, саат чыкылдап 3 болду. Анан 4 болду. Мына эми таң дагы атты. Кызык, эмнеге келбеди? Эмнеге телефон өчүк? Кайда калды деген суроолорго жооп таба албай, уйкудан калган көздөрү ачышып, башы катуу ооруп чыкты. Баягы өзү ойлоп тапкан сөз чындыкка айланганбы деп да ойлоду. Бирок ишенгиси келбей, жүрөгү сыздап, өкүрүп ыйлагысы келип турду.